таштап биротола кетип калуу бул жакшы эмес. Качан сен тамактансаң, аялдарыңды дагы тамактандыр. Өзүнүн аялына кол көтөрүү бул Хаким бин Муавия рахматуллахи алейхи өзүнүн атасы Муавия сахабадан риваят кылып айтып жатат. Мен айттым, о Аллахтын элчиси, биздин бирибиздин өзүнүн аялына бере турган кандай акылары бар деди. Пайгамбарыбыздан сурап жатат. Аялга эмне беришибиз керек? Эмне акысы бар? Биз берейли ошону дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ан тут'имаха иза ту'имта." Качан сен тамактансаң, аялдарыңды дагы тамактандыр дейт. Сиз жакшы тамак жесеңиз, аялыңыз дагы ошол күнү жакшы тамак жесин. Сиз ашканага бардыңыз, ресторанга бардыңыз, жана башка тойго бардыңыз, курсагыңыз тойду, бирок аялыңыз сиз жегенди жеген жок. Ошондуктан тамак жесең, ошол тамакты аялыңа бергин дейт. Ошол аялдын акысы. Ва таксу ваха идак тасайта. Эми өзүң кийим кийсең, аялыңа дагы бер дейт. Өзүңдүн кийимиң жаңы, сапожкаларың калың, кышкы ылайыктуу, курткаларың бар, бүт баардык шарттарың бар. Бирок жубайыңдын курткалары жок, же жыртык, же жука, сыртка чыкса үшүп калат. Андай кылбашыбыз керек экен. Тамак, кийим-кечек, бүт хажаттарын бүтүрүш бул биздин жоопкерчилик, биздин мойнубузда. Вала тамдрибил важх. Эч качан кокус аялыңды ура турган болсоң, жүзгө урба дейт. Шариатта негизи аялын уруу бул эң чоң жаман төмөндүк бул. Эң жаман сыфат өзүнүн аялына кол көтөрүү. Хадисте келген, Аллах Таала жактырбайт дейт. Өзүнүн жубайын жана кул сабагандай сабайт, анан кечинде аны менен чогуу жакынды кылат дейт. Бул өтө жаман ыпластык иш. Өзүнүн аялына кол көтөрүү бул өтө алсыздык. Бул шариатта жакшы көрүлгөн эмес. Бирок кокус эми кандайдыр бир колуң тийип кетсе же башка болсо, жүзүнө тийбесин дейт. Жүз адамдын эң шарапаттуу мүчөсү, шарапаттуу мүчө шарапаттуу бойдон калыш керек да. Жүзгө кол тийбесин дейт. Эми алдымдар айтат, эгерде жубайың Аллах Тааланын өкмүн окубай жатса, намаз окубай жатса, итаат кылбай, моюн сунбай жатса, адепсиз болуп жатса, жана башка жамандыгы токтобой жатса, анда сен аны урсаң болот, бирок бир жери көгөрбөй турган кылып дейт. Эми карасаңыз, көгөрбөй турган кылып уруш ал өтө кыйын да. Эми кичине эле тийсе азыр дене кызара түшөт. Эми бул дегени намысын ойготуш үчүн, эми ушуга чейин жетип калдыңбы дегенсип, анан намысын ойготуш үчүн эми шариатта жеңил урууга уруксат берилген. Бул жеңил уруу дегени эркелетүү деген маани да. Бир башкачараак эркелетип коесуз да, гүлбөй эркелетип коесуз да. Вала туқаббих. Сен эч качан катуу сөздөрдү, орой сөздөрдү, жүрөктү иренжите турган, оорута турган сөздөрдү айтпа. Вала тахчур илля фил байт. Жана үйүңдөн башка жерге аны таштаба дейт. Эми кээде айттың, дедиң, бирок таза эле болбой жатат. Ошол учурда балким сиз бөлмөнү өзгөртүп, ал жаткан бөлмөгө жатпай, башка бөлмөгө жатсаңыз, сиз ага капа болгондугуңузду билдирсеңиз, ошол ага пайда берсе, анда ошондой кыл дейт. Бирок аялына таштап коюп, башка үйгө кетип, башка үйгө жашап алып, башка квартирага чыгып алып деген жок. Ал өтө чоң зулум болот аялгачы. Таштап биротола кетип калуу бул жакшы эмес. Эгер пайда берсе, чындап эле аял ойгонсун десе, анда бөлөк бөлмөгө жатсын дейт. Ошол пайда берет. Көрдүңүзбү? Шариатта ар бир нерсе каралган. Булардын баардыгысы менен биздин жашообуздун оңолушу үчүн. Лакид бин Сабра сахаба радиаллаху анху айтат, мен айттым, о Аллахтын элчиси, менин аялым өтө эле тили ачуу. Каргана берет, ушактарды айта берет, жаман сөздөрдү айта берет, тили өтө ачуу. Эмне кылайын деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, эгер андай болсо, талликха, анда анын жообун бер. Анын жообун бер деди. Култу инна ли минха валадан. Бирок ал мага бала төрөп берген. Ал менин ортомдо бала бар деди. Валаха сухбатун. Эми азыр жооп берсем, эми көп жылдан бери чогуу жашап жүрөбүз. Эми көп жылдан бери жашап жүрөбүз, балам да бар. Анан кандай кылам деп дагы эле жанагы сахабанын жүрөгү кыжалат. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Фамурха яқулу изха фаин яку фиха хайрун фатастaqbal. Вала тадрибанна дуинатака дарбата уммаятака." Анан пайгамбарыбыз сахабага өкүм берди: "Сен насаат кыл." Лакид сахабага айтып атат: "Сен
аялыңа буйрук берген. Фамурха якулу яизха. Сен аялыңа насааттарды айткын, эгер чындап эле аялыңда жакшы сыфаттар болсо кайтып жакшы болуп калар. Бирок сен аны кулду ургандай урба дейт. Кулду урган деген эми анча-мынча кул чектен чыккан болсо, мурдакы доордо кулдар болгон, аны кичине тартиптеп турган, себеби кожоюн тартиптебесе, аны башка эч ким тартиптей албаган эмес да. Ал бирөөнүн кулу да. Эми ошо кулду тартиптеп көзөмөлгө салыш үчүн анча-мынча тарбия берилген. Бирок сен өзүңдүн аялыңды андай кылбадай, тактап айтканда урбагын деген мааниде айтып жатат. Эми карасаңыз, бул хадисте айтылды. Аял өтө жаман. Эч бир шүгүр кылбайт. Качан болсо наалып турат, нааразы. Эгер андай болсо жашоо кыйын да. Күнүгө эле ошол кайталай берсе, чачтарыңыз агарып кетет, чачтарыңыз түшүп, бети башыңыз бырышып, тез эле чал болуп каласыз да, туурабы? Эми ошол учурда шарият уруксат берген. Кандай эле үйлөнүүгө уруксат бергендей, ажырашуунда жолу бар. Бирок сиз туура негизинде кылсаңыз, фааширухуна бимаруфин ау фарикухуна бимаруф, жашасаңар жакшы жашагыла дейт. Эгер жашай албайсыңарбы, келишпей калдыңарбы, түшүнбөй калдыңарбы, анда жакшы узатып коюңуз дейт. Аны кыжалат кылып, көңүлүн түшүрүп, ага карын төгүп, жок, андай эмес. Кандай жакшы бириктик, келишпей калдыбы? Ошо бир эле маселе болуп калды. Эми биз менен кетип атканда жакшы, баягы туугандай болуп, жакшы мамиле кылып узатып коет экенбиз да. Эгерде менин балам бар, ушу балам жетим болуп калат. Эми балам жетим болгондон кийин баламдын келечеги кандай болот, көз жашы кандай болот деп кыжалат болсоңуз, анда өмүр бою чыдап сабыр кылат экенсиз.